Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı Müslüman tuğanlar. Ulu Ramazan ayında şul Kadir geçesin nasip kılıp atkan Құдай Таалабызга мактоо шүгүрлөрдү айтып, сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтуу менен баардык мусулмандарды ушул бүгүнкү Кадир түнү, Кадир кечеси менен куттуктайм. Ушул мамлекетибизде бүгүнкү ушу дин эркиндиги болуп, канчалаган Кудай Тааланын жакшылыгы түшүп аткан кез. Ошондон улам бизде ушу Тоң районуна караштуу ушу Кара Шаар айылында дагы бүгүн ушул Кадир түн тосуп атабыз. Мына азыр бүгүн түнкү саат 4 таңкы ушул айыл эли келип, ушу мечитибизден ушул Кудай Тааладан үмүт кылып, намазыбызды окуп, зикирибизди кылып, бир жакшы бир иштер менен алек болуп отурабыз. Бирок ушул Кадир түндүн берекеси менен бир ажообузга да бир кайрылып кетүүнү туура көрүп жатабыз. Туура бүгүн ушул Кудай Тааладан үмүт кылып, таң атканга чейин ушул уктабастан Кадир түн тособуз. Бул шарт ушул экен, уктабаш керек экен. Ушул жаралып аткан маселе ушул бүгүнкү ушул жумуш убактысы да. Балдар окуйт, гостор жумушка барышат. Ажабыз деле өзү деле тосса керек албетте. Бир жалпы ушу мусулмандардын атынан суранып кетет элем. Ушу эртеңки күндө бир 6-Демаш күндүн ордуна жылдырып, бир күн бир эс алуу кылып койсо, ушунчалык бир жакшы шарт түзүп берген болот эле, тарыхта калат эле. Анткени азыр мусулман болгондон кийин ушу жумуш иштегенде карабай, Кудай Таалага кулчулук кылган окуучулар бар, Кудай Таалага кулчулук кылган госто мамлекеттик кызмат иштегендер бар. Ошо бир туугандарда бир кыжаалат болбой, бир ушунчалык бир жакшы бир чырайлуу ушул Кадир түн тосот беле деген үмүттү айтып атам да. Алар тосуп атат, бирок эртеңки күнү ой санасы бар да, мен эртең жумушка кантип турам, окуучулар кантип кетет. Бүгүнкү күнү окуучулар да Кадир түнгө келбей калышты. Себеп дегенде эртеси окуу. Ошондой дагы бир тыюу салуулар болуп жатат бүгүнкү күнүчү. Демек, Кудай Тааланын астында бир чоң сооптон кургалып жатабыз деген түшүнүк да бул. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден сураныч жалпы мусулмандардын атынан ушул Кадир түндүн эртеси бир эс алуу күн кылып, ошол күнкү жумушту бир келе жаткан 6-күнгө жылдырып койсоңуздар дагы абдан бир жакшы бир мусулмандардын Кудай Таалабызды ыраазы кылганга бир шарт түзүп берет деген бир ойду айткым келип жатат. Андыктан бул да сөзсүз эске алынат го деп үмүт кылабыз. Садыр Нуркожоевич дагы өзү дагы динге бекем түшүнүгү бар адам деп баалайбыз биз. Андыктан Кудай буюрса келечекте ушу эртеңки күнү эс алуу күн болуп калат деген терең ишенүү менен үмүт кылгыбыз келет. Тоң району Кара Шаар айылы баардыгыңыздарды бүгүнкү Кадир түндө кылган бата дуаларды Кудайым кийинчерсиз кабыл кылган болсун.